Жогорку кеңеш 30-июндагы жыйынында Борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамына сунушталып жаткан талапкерлерди эч бир суроо сунушсуз кош колдоп 101 добуш менен бекитип берди. Шайдебекова Нуржан Карманбековна. Насбеков Марс Дамирович. Бойчиев Нурлан Чокоевич. Жумалиева Акбалык Калыевна. Юпыева Айдана Садыковна. Бекматов Абдыжапар Гапырович. Гайыпкулов Искендер Төрөбаевич. Ешимов Акылбек Юсупович. Шайназаров Тынчтык Ураимович. Жылкыбаев Узарбек Казиевич. Маматов Кайрат Адамкалиевич. 28-июнда президент Садыр Жапаров шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык БШКнын 12 мүчөсүнүн жарымы президент, калган 6-ны жогорку кеңеш фракциялары көрсөтмөк. Сизге ишеним көрсөтүп колдогуңуздарга чоң рахмат. Мен ойлойм, азыркы Борбордук шайлоо комиссиянын курамы бардык аракеттерди мыйзамдуу, демократиялуу, эркин, анык шайлоо өткөрүүгө жумшайт. 6-чакырылыш БШКнын буга чейинки курамын 2016-жылы июнь айында 5 жылдык мөөнөткө шайлаган. Мыйзамга ылайык БШКнын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү жогорку кеңештин депутаттарын, президенти жана референдумда шайлоо өнөктүгүнө туш келип калса, жаңы курамды дайындоо өнөктүк аяктаганга чейин жылат. Ал эми жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо мөөнөттү узартууга мыйзам жол бербейт. БШКнын курамына буга чейин бир катар сын кептер көп айтылгандыгы маалым. Ал эми коомчулукта жаңы курам түзүү демилгеси кайчылаш пикирлер менен коштолду. Депутат Дастан Бекешев БШКнын курамын жаңы парламент көрсөтүп дайындашы керек деген пикирде. Жаңы конституцияны бекиткенде атайын переходный положениялар бар да, ошол жерде жазылган. Мамлекеттик органдар, шайланган кызматкерлер алар негизи жумушту аткарыш керек. Мыйзам, жаңы мыйзамдар кабыл алынганча. Анан ошондуктан алар иштеш керек. Менимче 7-чакырылыштагы депутаттар алар жаңы БШКны түзсө, курамын түзсө, бул туура эле болмок. Бирок бардык эле эл өкүлдөрү мындай ойго кошула бербейт. Айрымдардын айтымында мөөнөтү бүткөн соң таратып, жаңы түзүм менен андан аркы кадамдарды кылуу керек. Биздин мөөнөт бүттү, бирок БШКныкы да мына 1-2 күн болду, бүттү да, 5 жылга шайланат да. Анан биз баарын бири-биринен улап кете берсек болбойт. Азыр эми жогорку кеңеш баягы жаманчылыгы жаган моюнуна алгандан кийин калгандардын баарын мыйзам иретинде ошол 5 жыл болгондон кийин жаңысын шайлап берип кеткени туура болот. Ал арада коомчулукта БШКнын курамынан көрсөтүлгөн талапкерлер боюнча да суроолор жаралды. БШКнын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова президент деле жогорку кеңеш деле жаңы жаш талапкерлерди сунуштай алышкан жок дейт. Партияларды жактап ошолорду, алардын бекер адвокаты болуп иштегендер азыр кайра ошол БШКга баратышат да. Андан кийин демек, биринчиден ошондой ыңгайлуу адамдар азыркыда бийликке керек. Бул кандай десем, келаткан шайлоолор атандаштык менен өтөрүнө анда чоң суроо туудурат. Анткени атандаштык маалында эки тарапта же ошол партиялар арасында же талапкерлердин арасында чыр пайда болсо, бош комитет иш керек. Ал эми саясат талдоочу Бактыбек Жумагулов БШКнын ишмердүүлүгүндө тажрыйбалуулук маанилүү экендигин белгилеп, бирок азыркы жаңы түзүм куруу аракеттеринде ачыктык камсыздалбай калганы кемчилик болду деген ойдо. Другой момент, который возникал, это что процедура отбора, допустим, в парламенте, да, как происходило, да, мы видели, да, закулисный, мы видели также, что некоторые депутаты сами себя лоббировали в этих процессах. И в этом случае возникал вопрос насчет представленности представителей гражданского общества в составе Центральной избирательной комиссии. Если бы эти механизмы проходили более прозрачно и, так сказать, создавали возможности для выдвижения членов представителей гражданского общества, это было бы очень, так сказать, оптимально.
Белгилей кетсек, Нуржан Шайылдабекова башында турган БШК өлкөдөгү бир нече шайлоону өткөрдү жана бул түзүмгө карата коомчулукта сын пикирлер салыштырмалуу көп айтылды. Алсак 2017 жылдагы президенттик шайлоодо БШК бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүп берген жок деп айыпталса, акыркы парламенттик шайлоо жөнүндө ооз ачпай койсо дагы белгилүү. Акыркы өткөн парламенттик шайлоодон соң орун алган башаламандык өлкө бийлигин толугу менен алмаштырып, бардык бийлик органдарынын легитимдүүлүгү суроо жаратты. Жаралган жагдайда жалгыз БШК мыйзамдуу орган катары парламенттик шайлоону жокко чыгарып, жаңы кайталап шайлоо дайындоо аракетин кылды. Принято единогласно. Бирок жаңы абактан чыгып, өлкө башчылыгын колго алган Садыр Жапаров БШКнын бул аракетин айрым саясатчылардын оюну катары баалап, шайлоо белгисиз мөөнөткө жылды. Ол жолу орундолгондуктан көпчүлүктүн БШКга мүчө болуу мүдөөсү жогору. Айта кетсек, дал ушул комиссияга мүчөлүккө талапкер сунуштоо парламенттеги Ата Мекен фракциясындагы чыккан чырга себеп болду. Урматтуу депутаттар, уруксат болсо бир 10 мүнөт убакыт бербейсиңер. Ата Мекен фракциясы бияка чыгып сүйлөшүп алат. Кандай дейсиздер? Макулсуздарбы? Кайрадан убакыт берилген. Макул 2 мүнөт. Көптөгөн талкуулар, сын кептер, пикир келишпестиктер менен коштолуп дайындалган Борбордук шайлоо комиссиясы алдыда өлкө үчүн маанилүү болгон парламенттик кайра шайлоону өткөрүүсү керек. Ал эми коомчулукта легитимсизделген парламент түзгөн Борбордук шайлоо комиссиясынын мыйзамдуулугу келечекте талкуу жаратып калбайбы деген чочулоолор да жок эмес.